Урматтуу мусулман бери туугандар, шайтандын негизги максаты эмне билесиздерби? Шайтандын негизги максаты эмне? Шайтандын негизги максаты бизден капыр кылыш. Шайтандын негизги максаты бул. Максат эмне? Адам атанын балдарын бардыгы кыяматка чейин Адам алейхисаламдан тартып туруп, кыяматка чейин акыркы киши ким боло турган болсо, ошого чейин шайтандын максаты булар мага окшош капыр болсун. Фастакбара ва кана минал кафирин. Шайтан эмне кылды? Өзүн өйдөгө көтөрдү. Текебирленди, текебирчиликтин натыйжасында капыр болду. Капыр болгон инсанга өкүм Кур'анда түбөлүктүү тозокто болот. Капыр болгон инсан. Шайтандын максаты бул. Ошол себептен адам баласын өйдөдөн да келет. Шайтан, пайгамбарыбыз айткан, өйдөдөн ал жакындайт, ылдыйдан жакындайт, солдон жакындайт, оңдон жакындайт, алдыдан жакындайт, аркасынан жакындайт. Жакындоонун максаты бул адамды адаштырып, аягында капырдыкка түшүрүш болуп эсептелет. Капырдык өтө коркунучтуу нерсе. Адам баласын капырдыктан кантип коркуш керек? Bir отко түшүүдөн кандай корккон болсо, ошондой капырдыктан коркуш керек. Кимибиз азыр оттон коркпойбуз? Кимибиз азыр оттон коркпойбуз? Денебиздин бардыгын отко салуу эмес, бир пармакты ошол күкүрт зажигалканын үстүндө кармоого күчүбүз жетеби же жетпейби? Ошондон коркосун же коркосун? Пармактан эмне пармагыман жок болот, пармагым жок болот деп ошол коркуудан биз эмне кылабыз? Ал зажигалканы күйгүзүп, пармагыбызды зажигалканын оттун үстүндө кармабайбыз. Кимибиз кармай алабыз? Оттон кандай корккон болсо, капырдыкка түшүүдөн ошондой коркуш керексиң. Капырдыкка түшүүдөн ошондой коркуш керексиң тууганым. Ошондуктан капыр болбонун эң биринчи кадамы эмне? Капыр болбонун эң биринчи кадамы туугандар, бул Аллах субхана ва тааля бизге парз кылган келимени жакшылап туруп, жаттап, ошол келимени кайталап туруш. Бул биринчи. Кайсы келиме? Ла илаха иллаллах келимеси. Мухаммадур Расулуллах. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Бул келимени дайыма кайталап туруш керекпиз. Бул биздин бейишке болгон эмнебиз? Паспорт. Ал болбосо бейишке кире албайсың дейт. Бейишке кире албасаң, тозокко түшөсүң. Үчүнчү жери жок. Сага бейиш керек жок болсо, анда эмне? Тозокко түшөсүң деген сөз. Бизге жол бир гана бейишке. Ошондон ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах.